Саламатсыңарбы балдар? Келгиле балдар, бүгүнкү сабакты жаркын маанайда баштоо үчүн бири-бирибизге жагымдуу маанай тартуулап, каалоо тилек айталы. Маанайыбызды көтөрүп алдыкпы балдар? Элибизде жакшы сөз жан эркитет деген кеп бар эмеспи? Андыктан жагымдуу сөз угуу менен ар бир адамдын маанайы көтөрүлүп, көңүлү сергип, ден соолугу жакшырат эмеспи? Жашоодогу кыйынчылыктарды жеңүүгө өзүнө күч кубат алат. Ошондуктан бири-бирибизге дайыма жакшы сөз арнап жүрөлү. Бүгүнкү өтүлө турган жаңы темабыз каалоо тилек сөздөрү жөнүндө болмокчу. Бүгүнкү сабактын темасы менен таанышалы балдар. Сабактын темасы этиштин ыңгайлары, каалоо тилек ыңгай. Бүгүнкү сабакта силер каалоо тилек ыңгайды жана аны уюштурган мүчөлөрдү түшүнөсүңөр. Өз алдынча изденесиңер, ой жүгүртүүңөр өнүгөт жана өзүңөргө ишеничтүүлүгүңөр артат. Анда балдар, жаңы теманы баштоодон мурда өтүлгөн теманы эске салалы. Шарттуу ыңгай деп эмнени айтабыз? Шарттуу ыңгайды кайсы мүчө уюштурат? Берилген сүйлөмдөгү эти сөздөрдү шарттуу ыңгайга өзгөртөбүз. Жан жаап, эгиндер өстү. Алар кечигип, мен өзүм барам. Аткардыңарбы балдар? Туура. Берилген сүйлөмдөр шарттуу ыңгайда төмөнгүчө өзгөрөт. Жан жааса, эгиндер өсөт. Алар кечиксе, мен өзүм барам. Анда эмесе балдар, шарттуу ыңгай боюнча кайталап алдык. Жаңы тема каалоо тилек ыңгайдын эрежесине көңүл буралы. Кыймыл аракеттин иштелиши, аткарылышы үчүн болгон тилекти, каалоону билдирген эти сөздөр каалоо тилек ыңгай деп аталат. Каалоо тилек ыңгай аркылуу берилген кыймыл аракеттин али иш жүзүнө ашышы же ашпай калышы сүйлөмгө адамга так, ачык болбойт. Ошонун ишке ашышын тилейт. Каалоо тилек ыңгайды төмөнкү мүчөлөр уюштурат. Айын, барайын, алы, көрөлүк, берелик, айлык, жөнөөлүк, мактайлык, гай эле, баргай эле, келгей элем. Са, жак мүчө, экен деген сөздөр жанаша айтылат. Барсам экен, барсаңыз экен. Гы, жак, таандык мүчөлөр кел, жок деген сөздөрдүн жанаша айтылышы аркылуу баргым келди, баргысы келди, баргыңыз келди. Анда булардын жак мүчөлөрү менен өзгөргөнүн көрөлү. Биринчи жак, жекелик сан, айткым бар. Экинчи жак, айткың бар. Үчүнчү жакта айткысы бар. Көптүк санда биринчи жак айткыбыз жок, экинчи жакта айткыңар жок, үчүнчү жакта айткысы жок. Эгерде шарттуу ыңгайдын са мүчөсүнөн кийин биринчи жактын жак мүчөсүнүн толук эмес түрү уланса, андан кийин экен, бол деген жардамчы этиштер кошо айтылса, каалоо тилек ыңгайды уюштурат. Мисалы, барсам экен, окусам экен, барсам болду, көрсөм экен. Балдар, жаңы тема түшүнүктүү болсо, көнүгүүлөр менен бышыктап алалы. Чыгармачылык көнүгүү. Төмөнкү ырды окуп чыккыла, этиштерге айын мүчөсүн улагыла. Аткардыңарбы балдар? Азаматсыңар. Анда ырды окуп чыгабыз.
Ай айланып жыл келет, айтпай кантип турайын. Күлүктүн оозун бурайын, күн айланып ай келет, күйбөй кантип турайын. Билесиңерби балдар, бул ыр саптары кайсы акынга таалык экендигин? Албетте, бул ыр саптары айтулуу акыныбыз Жеңи жоктун «Балам жок» деген чыгармасынан алынган. Акчыдан чыккан жеңи жок, айкты шарга теңи жок деп төгүн жерден айтылбаса керек. Акындын ар бир чыгармаларында мааниси терең философиялык ойлор камтылган. Кийинки тапшырма балдар, силерге «Жеңи жок ырчы» аттуу текст берилген. Мындагы эти сөздөрдү каалоо тилек ыңгай формасына келтирип жазабыз. Мисалы, өткөн деген эти сөздү каалоо тилек ыңгай формасына келтирсек, өтөйүн, өтөлү, өткөй эле, өтсөм экен. Андан кийинки тапшырма балдар, текстти окуп чыгып, мазмуну боюнча суроолорго жооп беребиз. Аткардыңарбы балдар? Анда суроолордун жообун текшерип алабыз. Өтүлгөн тема боюнча кластер түзөбүз балдар. Каалоо тилек ыңгайын байланыштырып, мектеп деген сөзгө сөз айкаштарын табабыз. Мисалы, мектепке барсам экен, курбуларымды көрөйүн. Барсам экен, көрөйүн каалоо тилек ыңгайда турат. Мына ушундай түрдө көнүгүүнү улантабыз. Өтүлгөн теманы бышыктоо үчүн балдар тест суроолоруна жооп беребиз. Тесттин жообун текшеребиз. Ушуну менен сабагыбызды жыйынтыктайбыз балдар. Үйгө тапшырма алып алалы. Үйгө тапшырма каалоо тилек ыңгайды катыштырып, берилген сүрөттөр боюнча сүйлөм түзөбүз. Анда эмесе саламатта болгула балдар. Ар бир күнүңөрдү ийгиликтер коштосун.